إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Тааланын жардамы менен аптасына мына ушул аптанын 7-нчи күнү болуп жаткан тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Мына ушул тафсир сабагыбыздан биз Кур'ан-ы Каримдин 30-нчу парасына, мындайча айтканда жүз амма парасына тафсир кылып келе жатканбыз. Мына ушул парадан, мына ушул 30-нчу парадан биз ушул Аш-Шамс сүрөсүнө жетип келген экенбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына ушул сүрөнү окууну киришсек. Ваш-шамси ва-духаха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ваш-шамси ва-духаха. Күн жана анын жарыгына ант. Вал-камари иза талаха. Күндүн артынан келген айга ант. Ван-нахари иза жаллаха. Жана аны ашкере көргөзгөн күндүзгө ант. Вал-лайли иза ягшаха. Жана аны ороп кала турган түнгө ант. Вас-самаи ва ма банаха. Асманга жана аны бекем курганга ант. Вал-арди ва ма тахаха. Жерге жана аны жайганга ант. Жерге жана аны тегиз кылганга ант. Жерди ошол ыңгайлаштырып, жайып койгонга ант. Ва нафси ва ма савваха. Нафсиге жана аны түз жол үстүндө жаратканга ант. Фа алхамаха фужураха ва тaqwaha. Аллах ошол нафсинин бузукулугуна да, тaqwалыгына да илхам берип койду. Аллах ошол нафсиге бузукулукту дагы, тaqwалуулукту дагы илхам берип койду. Кад афлаха ман заккаха. Фа алхамаха фужураха ва тaqwaha. Эгер мындай которо турган болсок, ал Аллах анын нафсинин бузукулугуна да, тaqwалуулугуна да илхам берип койду. Кад афлаха ман заккаха. Эми ким нафсинин бузук кулк мүнөздөн, ким эгер нафсинин бузук кулк мүнөздөн тазалаган болсо, чындыгында бейишке жетет. Ва кад хаба ман дассаха. Ким аны күнөө менен кордогон болсо, бейиштен үмүтсүз калат. Ошол ким нафсини кордогон болсо, бейиштен үмүтсүз калат. Каззабат самуд би тагваха. Самуд коому өзүнүн чектен чыгуусу менен пайгамбары Салихти жалганга чыгарды. Изин бааса ашқаха. Бир кезде анын коомунан эң бактысыз адамы пайгамбарга берилген мужизаны төөнү союш үчүн козголду. Фaqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Аллахтын элчиси Аллахтын төөсүнө жамандык кылуудан жана анын суу ичүүсүнө тоскоол болуудан абайлагыла деп айтты. Эгер баш ийбесеңер, силерге азап келет деди. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ошол Салих пайгамбарды жалганчы дешти. Элчисини, Аллахтын элчисини жалганчы дешти. Жана төөнү союп салышты. Натыйжада ушул күнөөлөрү себептүү Раббиси аларды ойрон кылды. Жана аны азапты бардыгына тең кылды. Ошол азапты бардыгына тең түшүрдү. Барысыны тең ойрон жок кылды. Вала яхафу уқбаха. Аллах Таала бул иштин акыбетинен коркпойт. Бул кыскача ушул сүрөнүн ошол маани маңыз котормосу. Сүрөгө киришсек, Шамс сүрөсү Меккеде түшкөн.
Mekke sürelörünün bir özgöçölügü öte kıska bolot. Madinada düşkön sürelör ayatları uzun kelet. Misalı Bakara süresinin ayatları siyahtı. Mekke'de ayatlarda uzak uğup oturu üçün takı adamlardan sanı az bolgan. Köpünçe müşriklerdi tartуу maksatı menen Allah Taala kıska ayatlarda düşürgen. Köpçülük adamlar uzun vakitті kamtıgan sabaqtарды uğuşpay. Kıska türdегі sabaqtar bolsa payda köp bolot. Ayрыкча jahillerdi İslamga çakıruda kıska sabaqtарды uyuşturu kerek. Layl, Duha, Şams süreleri kıska ayatlardan turadi. Mekke müşrikleri ne oşol kıska aytуу menen, Mekke müşriklerine kıskaça aytуу menen oşol Mekkedegi müşriklerdi İslamga tartуу ele. Mına oşonduktan Kur'an'dı kapırlarga delen uğussa bolot. Azır uşunday adamlar, uşunday bir düşünük payda bolgon, sen Kur'an'dı düşünböysün. İlim talap kılıuçular da düşünböyt degen tuura emes pikir jayılıp ketken adamlar arasına Kur'an bul ümmetin közüne bir kıyın kitap bolup görünüp kaldı. Ar kanday adam Kur'an'a akılını işletse, oy jügürtse Kur'an'dı düşün alat. Bul Kur'an-ı Kerim, bul akıldar kötörela turgan kitap. Bul sürede Allah Taala bir neçe nerseleri menen antadı. Mına uşul antalgan nerseler tartibi boyunca da başka sürelerde mınday bayandalgan emes. Mına uşul sürede Şams süresinde 11 ant mına uşul sürede gana jıйналган. 11 ant, 11 kasam mına uşul sürede. Başka sürelerde mınçalık köp kasamdı tappaysız. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Күн жананын жарығы тараған шашке уағына ант. Же күндүн жарығына ант. Аллах Таала көп сүрелерді ант менен баштады. Буга чейин биз бир нече сүрелерді окуп өттүк. Духа сүресин окудук. Тин жана башка ушул сыяктуу кыска сүрелерди окудук. Мына ошол сүрелерді ант менен Аллах Таала белгилүү бир нерселер менен анттоо менен баштаган. Бұл анттар туралы ойлап көрүүбүз керек. Бұл анттардын барысы Аллахтын бирөө жана ал инсандардын Раббиси жана сыйынуучу зат экендигин далилдейт. Жана анттар өтө чоң неемат экендигине да далалат кылат. İnsandын көзүн камаштырып, аны көзүн уялтырып, өзүнө тарта турган нерсе да күн. Күндү танып билбеген адам болбосо керек. Көзү көрөт экен ал инсан, ал күндү билет. Ар бир инсан төбөсүндө күн бар экендигини мойнуна алат. Бир нерсенин аныктыгына мисал кылсаңыз деле күндөй деп айтасыз. Күндөй ачык айкын деп мисал келтиресиз. Күндүн артынан келген айга ант. Окумуштуулар айтышат. Ошол асман илимине изилдеген окумуштуулар айтышат, күн бизден 150 миллион километр алыстыкта турат экен. Күн жер планетасынан миллион эсе чоң экен. Ошондуктан Аллах Таала күндөн баштап анттады. Эгер ушул күн, ошол Аллах Таала коюп койгон ошол сызыктан же ошол ордунан кичине ошол жерге жакындаса, жердеги бардык нерселер күйүп кетет дейт. Эгер ошол Аллах Таала коюп койгон, орнотуп койгон ордунан ошол жерден алыстап кете турган болсо, жердеги бардык нерсе муздап калат дейт. Бул эми илимдеги бир далилдер. Мына ошондуктан адамзаттын жашоосу жана ошондой эле жердеги жашоо күнгө байланышкан. Wal qamar iza talaha анын артынан, ошол күндүн артынан келген айга ант. Адатта күн батса, bir тараптан ай чыгат. Таң вакытта күн чыгышта болсо, ай болсо батышта болот. Булар бири-биринин артынан жүрөт. Күн менен ай дайыма биринин артынан бири жүрөт. Аллахтын таухидине, анын бирлигине, ар кандай кемчилдиктерден таза экендигине эң ачык айкын көзгө көрүнгөн далил
Mına uşul gün menen ay. Adamdardagı köp oşol jaşoolorunda özara mamilelerde süylögön tillerinde ay menen kündü misal kılışat. Wan nahari iza jallaha. Janağını aşkere körgözgön kündüzgü ant. Kündüzü mına uşul kündü açık aykın körösüz. Kündüz mına oşol kündü aşkere açıp bergen kündüzgü ant. Wal-layli iza yaghshaha. Janağını orop kala turgan tüngü ant. Gün batusu menen bardyk joktu kaptagan tün kirip kelet. Emi kündü orop kelip koygan tüngü ant. Was-samai wa ma banaha. Asmanga janağını bekem kurganga ant. Bul orundağı ma was-samai wa ma banaha wa ma iki türlü tafsir kılsa bolat. Ma masdariye manisinde asman janağının kuruluusuna ant. İkinci manisi ma eğer mavsula bola turgan bolsa asman janağını kurganga ant. Ma mavsula deyilinет. Wa man banaha. Bu Arap dilini bilgenler için. Was-samai wa man banaha was-samai wa binaiha. Yemi wal ardi wa ma tahaha. Jerge janağını jayganga ant. Tegiz kılıp koydu buna. Jerge janağını jayganga ant. Biz jerde adamzat üçün ыңгайлы kılıp koyulgandığına жақсы түшүнүп жете турган bir вакытта жашап жатабыз. Мурдагы адамдарга караганда biz ошол жер аябай ошол адамзат үчүн ыңгайлуу кылып коюлгандыгына жана ошол жер адамзат үчүн өтө бир жашоого ылайыктуу экендигине байланыштуу бир ушуну түшүнүп жете турган бир убакта жашап жатабыз. Мурдагы адамдарга караганда жердин бир жери бузулса ошол жерде жашоо шарты да өзгөрүп кетүүсүнө себеп болуп жатат. Жердин бир жерине кыпынчалык зыян жетсе, инсан баласы бул зыян ошол зыян ошол жердин бир бурчуна бир жерине кыпынчалык зыян жетсе, инсан баласы бул зыянды ошол көрүп жатат. Барыбыз ошол зыян адамзаттын башына түшөрүнө мына көзүбүз менен да көрүп жатабыз. Wal ardi ba'da zalika dahaha. Mına Allah Taala жерди жайып коздоп койду. Wal ardi wa ma tahaha жерге жананы жайганга ант. Wal arda ba'da zalika dahaha. Эми мына Allah Taala жерди жайып коздоп койду. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Andan suların jaylolorun çıkardı. Wal jibala arsaha. Toğlordu bekem ornottu. Mata'an lakum wa li an'amikum. Siler üçün jana silerdin hayvanlarыңар üçün пайдалуу рызкы болsun деп. Misалы, Aral dengizindeki suunun azayusu ошол жердеги шартты башка тарапка өзгөрүп, ошол жердеги шартты башка тарапка өзгөртүрүп, алымдардын башын катырып койду. Bir жерде суунун жоголуп калганы ошол жердеги абалды өзгөртүп коюп жатат. Суулар, жайлоолор бул Аллахтын неематы. Бул нерселерди колдон кетсе инсан баласы өзү эле кыйналып калат. Алымдардын бирөөсү айтат: Аллах Таала пайгамбарлар ортомчулугу менен адамзатка хидаят неематын берди. Бул хидаятты адамдар шүгүр келтирип кабыл алышкан жок. Бул кымбат баалуу хидаят акчасыз келди. Малы мүлксүз келди. Бир пайгамбар бул хидаятты Аллах Таала тарабынан алып келген шариятты туура жолда алып келгенине акы сураган жок. Бирок адамдар буга шүгүр келтиришпеди. Алар суроону көбөйтүп, сен дагы бизге окшогон адамсың. Бул хидаятты кайсыл жерден алып келдиң? Бул хидаятты текшеребиз деп айтышты. Алар белгилүү өлчөмдө текшеришти. 100 жылдап текшеришти. Акыры убакыт өтүүсү менен бул хидаят жалпы инсан баласы
жана башкалар үчүн да пайдалуу нерсе болуп чыкты. Пайдалуулугун текшерип билгенге чейин бир нече муун өтүп кетти. Мисал дурус болсо, бир мисал дурус боло турган болсо, бир дүйнөнүн картасы. Бир дүйнө картасы. Анда океандардын, тоолордун канча метр тереңдиги же бийиктиги, канча чөл жер, канча жер чөл, канча жер кургактык, канча жер суу экендиги өлчөнгөн болсо, ошол нерсени бир адамга айтсаңыз, баланчы океан мынча метр экен, баланчы тоо мынча бийиктик экен десеңиз, ал менин өзүмдүн өлчөгөнүм бар. Аны өзүм өлчөп билбейин, ишенбеймин. Ким өлчөп коюптур деп кабыл албагандай эле, пайгамбарлар алып келген хидаятты да сага муну ким айтты? Сен койчу пайгамбар белең дегендей баш тартып туруп алышты. Бир картадагы айтылган бир маалыматка ишенбеген адамды надан деп айтсаңыз, пайгамбарлар жолун кабыл албай жаткан киши эмне үчүн надан болбойт экен? Ва нафси ва ма савваха, напсиге жана аны түз жол үстүндө жаратканга ант. فألهمها فجورها وتقواها. Allah анын ошол напсинин бузукулугуна да, такыбалыгына да илхам берип койду. Аллах Таала инсанды күнөө эмне, сооп эмне экенин биле турган өзгөчөлүк менен жаратты. Инсан мына ушул нерсеге чектелбестен, инсанды мына ушул нерсеге чектебестен, аларга пайгамбарлар жиберди. Аллах Таала билдирип койду, ар бир нафсти жаратуу менен, аны түп-түз, кемчилдиксиз кылып жаратуу менен ага жамандыкты жана жакшылыкты үйрөтүп койду. Ак кара менен экөөнүн ортосун ажырата турган кылган бир сыпатты берип койду. Бул да аз болгондой пайгамбарларды жиберди. Жакшы жаман мына инсан баласы ажырата алат. Эч бир инсан айта албайт, мен жакшылыкты билип, жамандыкты билбептирмин деп. Же жамандыкты билип, жакшылыкты билбептирмин деп. Аллах Таала инсанга жакшылык менен жамандыкты ажыратуу сыпатыны берген. Инсанда бул сыпат бар. Анын табигый фитратына салган. Инсан баласы табигый фитратынын негизинде ошол жалган менен акыйкатты ажырата алат. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Фитраталлахи аллати фатараннаса алейха". Ислам дини бул Аллах жараткан табият. Адамдарды ошол ислам табиятында жараткан. Ар бир инсан бул жашоого келет экен, ал ислам табиятында жаралат. "Ма мин мавлудин илля юладу алал фитра". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсы бир бала төрөлбөсүн, ал фитратта төрөлөт, исламда төрөлөт" дейт. "Фаабаваху юхаввиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи". Анын ата-энеси же яхуди кылат, же насрани кылат, же отко чокко сыйынган мажуси кылат. Мына ошондуктан инсан баласы ва нафси ва ма савваха. Инсан, Аллах Таала ошол инсандын напсини, инсанды бир кемчилдиксиз кылып, аны фитратта түп-түз кылып жаратты. Фаалхамаха фужураха ва тaqwaha. Ошол напсиге, ошол бузукулукту дагы, таквалуулукту дагы илхам берип койду. Ошол таквалуулук эмне экендигин жана бузукулук эмне экендигин инсан баласынын напси ажырата алат. Мына Аллах Таала хадиси куддусийде айтат: "Инни халакту ибади хунафа куллахум". Мен пенделеримди туп-туура кылып жараттым дейт. Хунафа кылып жараттым дейт. Мындайча айтканда, ширктен алыс кылып жараттым дейт. Таза табиятта, таза таухидте, мына ушундай таза табиятта, таухидте жараттым дейт. "Ва иннахум ататхумуш шаятину фажталатхум". Анан аларга шайтандар келип аларды диндеринен, фажталатхум ан динихим. Аларды шайтандар келип диндеринен өздөрүнө тартып кетти дейт. Мына ошондуктан
ар bir nafstin, ар bir jandın, ар bir insandın jasagan işi Allah'a kabardar. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ар bir jandın jasagan işinin üstünde közömöldep turuvchi kim deydi. İnsan balasının jasagan jakşı amaldарын közömöldep turgan, insan balasının nafsinin jasagan jakşı jana amalını, takvalılığını, buzukulugunu barısını közömöldep turgan bul Allah. Hiç bir ilah, hiç bir jandın jasagan amalını közömöldey albaydı. Yemi qad aflaha men zakkaha. Yemi kim nafsini buzuk kuluk münözden tazalagan bolsa, jеңишке бейишке жетет. Бул жогорку анттардын жообу, жавабул касам. Жогорку анттарга жооп. Nafsti тазалоо машакаты бул өтө кыйын болот. Бул үчүн инсан аракет кылуус керек. Аллах Таала инсанга өзүн тазалоо өзгөчөлүгүн, жөндөмдүүлүгүн берди. İnsan mına ошол нерсе менен өзүндөгү ошол жөндөмдүүлүк менен nafsini тазалап алса болот. Antikeni insan mına ошол жерде жашайт экен. Жердеги ошол ар кандай ошол nafsini fitnalar, şahvattар таасир берет экен. İnsan да мына ошол nafsти, мына ошол бузук нерселерден тазалоо мүмкүнчүлүгү бар, жөндөмдүүлүгү бар. Мына ошону тазалап ийгиликке жетсе болот. Эми инсан баласынын nafsi лаззат, шахват, мына ошондой ырахат, жыргалчылыктарды дайыма каалап турат. Hiç bir insan balasının nafsi mına ошол айрыкча кыштын күнүндө фажыр убактында эч качан төшөктөн тургусу келбесе керек. Мына ошондуктан инсан баласы мына ошол убакытта аракет кылуусу керек. Инсан баласынын nafsi бул өзү бейиште жаратылган, бейиштен келген. Анткени инсан баласынын атасы ким? Адам алейхиссалам. Адам алейхиссалам мына ошол күнөөкөр болуу менен Allah'tan tıygan nersesinden ошол çekten çıgуу menen ошол жерге түшүп келди. Nafsi күнөөкөр болуусу менен. Мына ошол Адам алейхиссалам күнөөкөр фааса Адам раббаху фагава. Мына Адам Rabbisine күнөөкөр болду. Адам алейхиссалам күнөөкөр болгон себеп ылдыйга жерге түшүрүлдү. Кайра ал тарапка көтөрүлүшү үчүн аракет кылуу керек. Бул nafs, бул инсан баласынын nafsi бейиштен келген. Анын чыныгы мекени бейиш. Эми кандай көтөрүлсө болот эми тияка? Келген жерине кандай кайтуу керек десе, амал менен көтөрүлөт. Аны тазаласа, эсеп кылса, ошол садака берсе, фажыр намазына турса, ошол жакшы иштерди жасаса, жакшы сөздөрдү сүйлөсө, Аллах Таала парз кылган парз ибадаттарды өз убагында аткарса, ошол Кур'ан сүннөткө жакын болсо, ошол nafs, ошол келген мекенине кайра кайтат. Бирок, мына ошол мекенине кайра кайтып баруусунда бул жолдо шайтандар турган болот. Мына ошондуктан nafs бул жогорудан түшүп келип, бул дүйнөдө бир түрмөгө камалып калгандай. Мына ошол жерден чыгып кетиш үчүн ошол келген мекенине, ошол инсандан, ошол nafsден аракет талап кылынат. Ошондуктан nafsинин чыныгы мекени бейиште. Бир нерсени көтөрүү үчүн күч керек. Бир нерсени көтөргөнүңүздө күч керек. Күч сарптайсыз. Энергияңызды сарптайсыз. Бир нерсени түшүргөндө эч кандай күчтүн дагы кереги жок. Мисал үчүн велосипед талайлы, тоого карай айдасаңыз, сизден күч талап кылат. Эгер тоодон карай ылдыйга түшсөңүз, сизден эч кандай күчтү талап кылбайт. Ва кад хаба мен дассаха, ким аны күнөө менен кордогон болсо, бейиште үмүтсүз кылат. Бейиштен үмүтсүз кылат. Эми дассаха сөз негизи өзү сөз дассасаха. Мына шу дассаха деген сөз өзү негизи дассасаха. Син яга алмаштырылып кеткен. Яга алмашып кеткен. Жеңилдетүү үчүн. Араб тилинде бар нерсе бул. Дассаса дегени эмне? Бул Кур'ан аяттары менен тафсир кылсак, мына ушул максатка ылайык Ибн Кайым рахимахулла айткандай, жахилиятта мушриктер
перзенттин көмүү адаты бар эле. Кыз бала төрөлсө көмүп жиберишет эле. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه وهو مسود وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم. Алардын бирөөсүнө, ошол мушриктердин бирөөсүнө кыздуу болупсун деген бир кабар келип калса, жүзү бырышып, жүзү карарып кетет эле. Ал ачууланып, кайгы капага түшүп кетет эле. Ятавара минал кавми мин суи ма бушира бих ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sama yahkumun. Ага келген сүйүнчү ушундай бир келген сүйүнчүнүн мына ушундай жаман растайт эле. Адамдардан уялып жашынып жүрөт эле. Кыз перзентти кордолгон абалда болсо, аны алып калуу керекпи, же болбосо топурак түбүнө түрүлөй көмүп салуу керекпи деген мына ушундай ойго батат эле. Мына ушундай өкүмгө келет эле. Дасса топуракка бөлөп көмүп салуу деген. Ушул Курандын ушул аятын алалы. Бул аят менен мына ушул Шамс сүрөсүндөгү "Вакад хаба ман дассаха" деген сөздү тафсирин кыла турган болсок, ушул сөздөн бир маани бере турган болсок, мына ушул аяттан напсини ошол топуракка бөлөө деген. Эгер ким напсини күнөөлөргө бөлөп таштай турган болсо, көмүп таштай турган болсо, ошол кордогон ошол. Эми напси бул топурактан жаралдыбы? Инсан напсини кордосо мына ушундай кор болот. Мына ошондуктан кээ бир адамдарга жашоодо эмне максат десең, жеп ичүү, кийим кийүү, тияк-бияк, той, тамаша мына ушул нерселер үчүн жашайт. Максат жашоо ушул аларда. Жашоодон максат ибадат экенин түшүнүп жетпесе, инсан өзүн кор кылганы ушул. Тарыхта өздөрүнүн напсилерин тазалабай, кирдетип жиберген коом тууралуу эми айтылат. Бул биз үчүн бир ибрат болсун, биз үчүн сабак болсун. Кур'ан-ы Керимде айтылган ар бир тарыхтагы болгон окуя жөн жерден бир бекерден бекер айтылынбайт. Мына ушул нерседен биз ибрат алуубуз керек. Анткени алар дагы бизге окшоп эле жашаган, бизге окшогон эле адамдар болгон. Мына ошондуктан Аллах Таала бизге окшогон эле коомдорду жана бизге окшогон эле адамдарды бизге мисал келтирген. Мына ошол напсини тазаламай, аны күнөөлөргө баттырып, аны ошол напсинин ошол куткарылуусуна, тазалануусуна аракет кылбаган бир коомду келтирет. Салих пайгамбардын коому бул. Самут элине пайгамбар Салих алейхиссаламды Аллах Таала пайгамбар кылып жиберди. Салих пайгамбардын насааттарын бул эл Самут коому кабыл алышпады. Алар Салих алейхиссаламдан мужиза талап кылышты. Дүйнөдө бир мужиза жоктой. Дүйнөдө мужиза болбогон нерсе жок. Сүйлөп турган сөзүбүз бир мужиза. Кандай сөздөр чыгып жатат бул тилден? Бул эттен бир сөздөр чыгып жатат. Мына ушундай бир мазмундуу сөздөр чыгат. Мунун өзү бир мужизалардын бир мужизасы. Азыркыга чейин бир сөздү сүйлөтө турган бир аспап ойлонуп табылган жок азыр. Бир адам бир сөздөн кала турган болсо, ошол адамды сүйлөтүү үчүн бир аппарат ойлонуп табылган жок. Мына мисалы үчүн даракка караң, бир жыгачтан даамдуу мөмө жемиш чыгып жатат. Жана жылдардын өзгөрүүсү, кыш, ай, ар бир өз ордунда өзгөрүп жатат. Мужиза талап кылгынча, мужиза нерсе эмес деген нерсени адамзат көрсөтө алабы? Бул жашоодо мужиза эмес деген нерсени инсан көрсөтө алабы? Дүйнөдө мужиза эмес нерсе жок. Эмне үчүн анда биз бул көзгө көрүнүп турган нерселерди мужиза эмес нерсе деп билип калдык. Акылыбызды маң басып калганынан жүрөктөр бир ушул Куран сүннөттөн алыстап кеткендигиби, же жүрөктөрдө дагы бир маң басып калгандыктанбы, бир дактар басып калгандыктан көз алдыбыздагы нерселерди мужиза деп көрбөй калдык. Көз алдыбызда турган нерсени мужизадай көрүү өзгөчөлүгүн жоготуп койдук. Инсан
жүрөк менен караса эгер, аламда ар бир нерсе мына ушул мужиза экендигин табат. Жана аламда эч бир нерсе мужиза эмес экендигин таба албайт. İnsan жасаган нерсе, инсан гана жасаган нерсе мужиза болбойт. Аллах Таала жараткан кумурскадагы мужиза менен аламдагы эң чоң нерселердин мужизасында айырмасы жок. Күн бир мужиза, түн бир мужиза. Бул 7 кабат асман, 7 кабат жер бир мужиза. Мына ушул мужиза менен, мына ушул нерселердеги мужиза менен кумурскадагы мужизанын эч бир айырмасы жок. Барысы бир мужиза. Самут коомун жүрөк көздөрү көр болуп калганы үчүн мужиза талап кылышты. Ошол аларга жиберген пайгамбар Салих алейхиссаламдан. Аларга бул мужиза төө болду. Аллах райым кылды. Эгер пайгамбарлар ошол элдерге келсе, көп элдер мужиза талап кылган. Көз алдында, алардын көз алдында, адамзаттын көз алдында көп мужизалар турса дагы адамзат пайгамбарлардан мужиза талап кыла берген. Мына ошолор сыяктуу эле Салих пайгамбардын коому дагы ал кишиден мужиза талап кылды. Эгер ушул алып келген дин туура болсо, мына ушул сен чакырып жаткан нерсе туура болсо, сен анда бизге бир мужиза келтир dedi. Аларга бир төө мужиза болду. Төө тууралуу көп сөздөр бар. Ошондуктан аны кең айтып отурбайбыз. Бул төө адаттагы төөлөрдөн өзгөчө эле. Бирок өзгөчөлүгү бар башка төөлөргө караганда. Бул төөнүн өзгөчөлүгү, бул баланчынын төөсү, баланчынын аты деген деп мынандай аталган жок. Аллах Таала баланчынын аты дебей, же баланчынын төөсү дебей, Нақаталлах, Аллахтын төөсү деп айтты. Аллахтын төөсү деген ысым менен бул төө аталды. Бул төөнүн асмы аты Аллахтын төөсү болду. Эми Аллахтын төөсү деп аталгандан кийин башка төөлөрдөн башкачараак экенин билебиз. Аллах Таала бул сүрөдө жана башка бир сүрөлөрдүн аяттарында бул суу иче турган төөнү, ошол суу иче турган күнү ошол суудан тоспогула деп айтылды. Мына ушундай насихат кылынды ушул элге. Төөгө бир зыян берүүдөн кайтарылышты. Жамандык жеткирип коюудан этият болуу керек экендиги аларга эскертилди. Мына Аллах Таала Шуара сүрөсүндө айтат: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Salih alarga Allah Taala'nın kudreti menen taştan bir төөнү чыгарып аларга көргөзүп айтты. Мына бул төө силер үчүн мужиза. Эми кудуктан кезек менен силерге бир күн ага, бир күн ошол белгилүү суу ичүү күнү болсун деди. Бир күн сууну силер ичесиңер, бир күн сууну мына ол төө ичет. Төө сууну ичкен күнү силер ичпейсиңер, силер суу ичкен күнү төө суу ичпейт. Ага жамандык кылбагыла. Антсеңер эгерде ушул төөгө зыян жеткирип койсоңор, силерди улук күндүн азабы кармайт dedi. Мына шартты караң. Төө бир күн суу ичет. Төө суу ичкен күнү алар суу ичпейт. Алар суу ичкен күнү төө суу ичпейт. Бир күн төө суу ичет, экинчи күнү коом суу ичет. Бирок кеззебет самуду битагваха. Самут коому өзүнүн чектен чыгуусу менен пайгамбары Салихти жалганга чыгарды. Пайгамбар жалганга чыккандан кийин бардык бале мына ушунун артынан келе берет. Чектен чыгуу менен адамдар пайгамбарын жалганга чыгардыбы, азап келүүсү жакын. Анан күндөрдөн бир күнү мына ушундай эскертилгенден кийин, мына ушундай шарттар коюлгандан кийин изим ба'ас ашqaha. Бир кезде анын ошол коомдун эң бактысыз адамы пайгамбарга берилген мужизаны төөнү союш үчүн ордунан козголду дейт. Ордунан секирип турду деген. Изим ба'аса. Секирип турду деген. Мындайча айтканда ордунан турду, чыкты деген.
Коомдун ичинен. Коомдун башчысы болгон, bir söz ötө турган адам болгон. Ал Кудар ибн Салиф ысмында bir kişi болгон. Кудар ибн Салиф. Бул кишинин ысмы боюнча тафсир алымдар ортосунда ихтилаф болгон эмес. Ушул киши, Кудар ибн Салиф деген коомдун эң бактысыз адамы, мына ушул секирип тура калды, төөнү союш үчүн. Азыр барып төөнү союп келемин деген. Төөнүн жашоосунун шарты bir күн төө хавыздан же ошол кудуктан суу ичет. Төө ичкен күнү силер ичпейсиңер деген мына ушундай шарт болгон. Төөгө тийбегиле деген. Жогоруда айтып өттүк. Ошол төө bir күндө канча суу ичсе ошончо сүт берет экен. Аларга сүт да берип жатат. Bir Самут пайгамбардын коому süt içse, uşul töönü sağ içken, uşul töönün sütü barına jetken. Bir töönün sütü bir kovamdı toyguzgan. Bul Allah'tın bir mucizası. Töönü sütünü içip atat. Mındaş etkanda kün sayınıyla su içip atatalar özü. Mındaş etkanda töö suğa kelbegen kün içişpeser, birok sütünü içip atat koğanı. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا. Anan ошол Salih пайгамбар аларга Аллахтын элчиси Аллахтын төбөсүнө жамандык кылуудан жана аны сууну ошол ичүүсүнө тоскоол болуудан абайлагыла, этият болгула. Эгер баш ийбесеңер Аллахтын азабы келет деди. Мына ол жерде нақаталлахи дегенде төө фатха менен, насб менен келди. Бул дегени насб менен келгени бул жерде булнан этият болгула деген. Өзүңөрдү этият кармагыла бул төөдөн деген. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисинде айтат. Мына хадистеринде келет. Самут коомунун талкаланган жерлери сакталып калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табука кетип жатып ошол жерден өткөн. Төө сойгондор ошол мына ушул төөн союп койгондор ошол жерде талкаланган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол коом, ошол Самут коомунун ошол турган жеринен шашып өткөн. Ал жерге ошол Аллахтын каргышы түшкөндүгү үчүн. Эми төөнү сойгондор не үчүн эми факаззабуху фаақаруха фадамдама алейхим раббухум бизамбихим фасауаха. Ошол эскертип турган Салих пайгамбарды жалганчы дешти. Жана төөнү союп салышты. Натыйжада ушул күнөөлөр себептүү Раббиси аларды ойрон кылды жана аны азапты бардыгына тең кылды дейт. Bir эле адам барып сойду өзү. Муну карасаңыз, ошол төөнү сойгон адам bir эле адам, бирок Аллах Таала күнөөдө бардыгын тең шериксин деди. Төөнү бардыгын сойдуң деди. Бул дегени кандай? Төөнү сойгондорду ошол төөнү сойгондор дегенде бардык эл сойду. Bir адам союп жатат, бирок Аллах Таала аны бардыгы сойду деди. Bir шаарда барысы bir күнөөгө разы болуп отурушса, ошол күнөө барына тең шерик дегени. Бирөөсү келип мына сойсо да баары сойду дегени. Төөнү bir киши сойду, ага бардыгы макул деп тургандыгы үчүн, карап тургандыгы үчүн, жанага макул болуп, сое бер барып, союп ташта ошол төөнү деп бардыгы сойбосо дагы, колуна бычак албаса дагы, ал ошону жананы буйрушкандыгы үчүн, жана аны токтотушпагандыгы үчүн, ошону карап, тамаша кылып, мындайча карап тургандыгы үчүн, бул күнөөдө Аллах Таала баарыны фаақаруха деп көптүк менен айтты. Ошол төөнү союп жиберишти деди. Өзү төөнү Самут коомунан bir эле киши чыгып сойгон. Жалпы коом келип сойгон эмес, бирок аны колдогондугу үчүн ошол нерседе. Ошол Аллах Таала баары сойду деп айтты. Сое бер дегенде. Мындайча айтканда, bir инсандар четте турат дагы bir күнөө иш болуп жатса, жасай бер деп коюшат. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Ва тааван алал бирри ват тақва ва ла тааван алал исми вал удван". Силер жакшы иште, таква иште жардам бергиле. Күнөө иште, душмандыкта бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Эми мына ушуга бир хадисти мисал кылсак, "Масалул qaim fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala as-safinati. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ
ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Бұл хадис мына ушул айтылган сөзгө далил. Аллахтын буйругуна мойын сунбай, Аллахтын чегераларынан өтүп кеткен коомду ошол түшүнүүнү кааласаңар, бир коомду элестеткиле. Бир коом кемеге чыгышты. Кебирлер кеменин üstüne чыгып алышты, кебирлер кеменин астына түшүштү. Кеменин астындагылар суу керек болгондо кеменин үстүндөгүлөргө чыгышат эле. Айтышты ошол астындагылар. Кеменин үстүнө чыгып, аларга тынчтык бербей турган болдук. Аларга зыян бербей эле коелучу. Аларды жөн коелучу. Тынчтык бербей турган болдук. Кеменин мына ушул жерин эле тешип алалык. Жогорудагылар буларды мындай таштап койсо, баарысы чөгүп кетет. Жогоркулар аларды колунан кармаса, үстүндөгүлөр дагы, астындагылар да кутулат. Мына ошондуктан ошол Самут коомунан чыккан жанагы төөнү сойгону келген адамдын ошол коому колунан тартыш керек болчу. Колунан тартканда кутулушат болчу. Бирок сое бер, союп ташта дегенден кийин ал барып союп таштады. Ошондуктан Аллах Таала ошол күнөөдө баарыны тең деп ушундай кабар берди, жана ошол келген азапты баарына тең кылды. Вала яхафу уқбаха. Аллах Таала бул иштин акыбетинен коркпойт. Бир элди мына ушундай азап жиберип, жок кылып жиберген болсо, бул иштин акыбетинен коркпойт. Эч ким Аллахты соттобойт. Эмне үчүн бул коомду жок кылдың? Эмне үчүн бул коомду алып келдиң деген эч кандай мындай суроо Аллахка болбойт. Эмне үчүн? Аллах Таала бар нерсенин мүлкү Аллахка таандык. Асман жердин мүлкү Аллахка таандык. Каалаганын жасайт. Мисалы үчүн инсан бир чоң бир ишти жасаса, ошол иштин акыбетинен коркот. Бул иш кандай болор экен? Бул иштин натыйжасы кандай болор экен деп инсан баласы көзү төрт болуп турат. Жүрөгү мындайча айтканда коркууга түшүп турат. Бирок Аллах Таала мына ушундай чоң иштерди дагы, чоң кичине иштер болсун, ар кандай иште эч бир ошол иштин акыбетинен коркпойт. Эмне үчүн? Анткени асман жердеги мүлктүн баарысы Аллахка таандык. Мисалы үчүн бир жерди бале келип, 100 000 деген адам өлсө дагы эч ким эмне үчүн бале жибердиң, эмне үчүн мындай кылдың деген эч ким суроо кое албайт. Анткени бардык мүлк Аллахка таандык. Мына ошондуктан мына ушул коомду Аллах Таала жер менен жексен кылып, ойрон кылып, жок кылып жиберди. Бул албетте биз үчүн чоң бир ибрат. Мына ушул тарыхта напсини тазалаган адамдардын акыр акыбети мына ушундай бүткөн экен. Аллах Таала билген нерселерибизге амал кылган пенделерден кылсын. Субханакаллаху хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Валлаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.